Саламатсыңарбы балдар. Азыр бизде адай окуу сабагы. Адай окуу сабагын баштоодон мурда биз силер менен жагымдуу маанай бири-бирибизге тартуулап алалы. Биз жакшы досторбуз, биз бирге болобуз. Ар кандай болсок дагы биз кандай сономбуз. Биз жакшы досторбуз, биз бирге болобуз. Ар кандай болсок дагы биз кандай сономбуз. Мен такаймын, мен келем жардамга. Туягым бар, кулагым чоң болсо да. Мен ырдасам кубанат айлана. Менин үнүмдү уккула. Биз жакшы досторбуз, биз бирге болобуз. Ар кандай болсок дагы биз кандай сономбуз. Биз жакшы досторбуз, биз бирге болобуз. Ар кандай болсок дагы биз кандай сономбуз. Бул дүйнөнү бирге поз кылабыз. Булуттарга окшоп бийик учабыз. Достор менен ойноп күлүп шаңдана. Карагыла кандай сонун айлана. Биз сономбуз, биз жакшы досторбуз, биз бирге болобуз. Ар кандай болсок дагы биз кандай сономбуз. Биз жакшы досторбуз, биз бирге болобуз. Ар кандай болсок дагы биз кандай сономбуз. Биз жакшы досторбуз, биз бирге болобуз. Ар кандай болсок дагы биз кандай сономбуз. Биз жакшы досторбуз, биз бирге болобуз. Ар кандай болсок дагы биз кандай сономбуз. Балдар, бүгүнкү биздин сабагыбыздын темасы жаңылмаштар жана калыптар. Балдар, жаңылмаш деген эмне? Жаңылмач билесиңерби балдар? Жаңылмаштарды кимдер айтат? Жаңылмач айтуунун салты барбы? Жаңылмач айтуунун пайдасы барбы балдар? Карагылачы балдарым, жаңылмач кыргыз элинин оозеки чыгармачылыгында анын айтылыш өзгөчөлүктөрү жана тарбиялык мааниси өтө чоң. Жаңылмаштарды дароо шарт айтып кетүү оңой эмес. Ошондуктан аны айтууда кылдаттык, чеберчилик болуу зарыл. Анда эмесе балдар, келгиле баарыбыз чогуу биргеликте кийинки тасманы көрө кетели. Жаңылмачтан жаңылбастар. Жаңылмачка кызыккан жалпы жаштар. Жаңылмачты жаңылбай айтабыз деген жаштарды жаңылтууга жазылган жаңыча жаңылмач бар. Баракелде, азамат. Сабагандар сабабагандардан сабак алып, сабактын соңунан сабагандар да сабабай калып. Сабагандар сабабагандардан кечирим сурабайт беле, сабабагандардын соңунан сабагандар барып. Сабагандар сабабагандарды сабак алып, сабактын соңунан сабагандар сабабай калып. Сабагандар сабабагандардын кечирим сурабайт беле, сабабагандардын соңунан сабагандар барып. Жаңылмач айтуунун негизги максаты окуучуларды так сүйлөөгө, тыбыштарды туура айтууга жана сөздөрдүн маанисин терең түшүнүүгө үйрөтүү болуп саналат. Негизи балдар, жаңылмашты эки тайпа болуп бөлүнүп алып айтабыз. Кыздар бир тарабына, балдар болсо экинчи тарабына. Азыр кыздарга мындай тапшырма: көп көпөлөк көкөлөп өтөт, көп көпөлөк көкөлөп өтөт, төрт көпөлөк бөлөк өтөт. Балдарга болсо мындай тапшырма: арыларда баары бар, бал челекте ары бар, арыларда балы бар, ары жакта дагы бар. Мына ушундай жаңылмаштарды айтып алган соң, кыздар балдардыкын, балдар кыздардыкын кайталаш керек. А силер болсо балдар үйдө болуп жаткандыктан бөбөктөрүңөр менен, же болбосо ата-энелериңер менен бири-бириңерге айтып кайталасаңыздар болот. Окуучуларга жаңылмаштын тарбиялык мааниси өтө зор. Сөздөрдү так айта албаган, айрыкча р, ый, л жана башка тыбыштарды чаташтырган балдарга ушул тыбыштар кездешкен жаңылмаштарды көп-көптөн жана тез, туура айтыруу менен бул мүчүлүштөрдү акырындык менен жойсо болот. Балдар, анда эмесе кийинки тапшырмабыз калыптар темасына берилмекчи. Калыптар элибиздин эзелтеден жок жерден сөз табып, болбосту сөз менен болтуруп, балдардын көңүлүн ачышкан. Мындай калыптар өзүнчө сөз өнөрүнөн жаралган чыгармалар болуп эсептелинет. Андагы айтылган сөздөргө ишенүүгө болбойт. Ошентсе да алар абдан кызыктуу жана күлкүлүү. Анда эмесе балдар, кийинки калыптар чыгармасына токтоло кетели.
Чылбыр эчтим торгойдун чуудасынан, бир торгойдон бир табак эт алдым. Ал торгойдон чоң табак сөөк чыкты, сөөгүн алып көлгө көпүрө салдым. Башкасы калп болсо да, ушунум чын. Күрсө жөтөлүп, ала тоону көтөрүп, келе жатсам алдымдан жолборус чыкты кекенип. Ачуумдан тырчыйып, кабак кашым мурчуюп, ала тоодон бир күкүм таштап ийсем үстүнө, өлүп калды былчыйып. Балдар, калп айтууга карата элдик оозеки чыгармаларда жана элдин оозунда көптөгөн макал лакаптар айтылып келет. Анда эмесе ошолордун айрымдарына токтоло кетейин. Калк айтса калп айтпайт. Калп айткан киши жарыбайт, калыс арыбайт. Калпычы жарыбайт. Калп ырыскыны кесет. Калпычыда ар намыс болбойт. Эсиңерде болсун, кымбаттуу менин окуучуларым, калптын казаны кайнабайт деген сыяктуу калп айтуу бул элдик өзеки чыгармаларда жана адабий окуу сабактарыбызда гана колдонулабыз. Ал эми өзүбүздүн жашообузда болсо эч убакта калп айтууну биз адат кылып албайбыз. Муну өтө биз эсибизге сакташыбыз керек. Кымбаттуу балдарым, мен сабагымды аяктап жатып, сабагымдын жыйынтыгында азыркы кырдаалды эске алуу менен бирге Керемет көчтүн тазалык деген ырым менен аяктагым келип жатат.